Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге "Не звезди" деп аталган комедия жанрындагы таспаны көрөлү. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Жарон Берада аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал адамдарга калп айтканга өтө көнүп алгандыктан, ар дайым эле айлана чөйрөсүндөгү адамдарга бир нерсени ойлоп таап калп айта берчү. У меня в квартире настоящий потоп. Ал жумушка кечигип жатканда үйүмдү суу каптап жатат деп бир нече жолу калп айтып, ата-энесине да унаамдын дөңгөлөктөрү жарылып калыптыр деп алар чакырган жерге барбай коет. Анан да ал ар дайым эле телефонумдун кубаттуулугу өчүп калыптыр деп калп айтып, бир жолу ал кафеде отурган кезде жетекчиси телефонун чалып, жумушка эртерээк келбейсиңби деп айтса, Жарон жетекчисине "Мен агама бир бөйрөгүмдү бергени жатам" деп алдап коет. Жетекчиси Каролин дагы Жарондун ар дайым эле жумушка кечигип, анан да калп айта берерин билип калган байтур. Жарон келери менен аны тилдеп баштайт. Бирок Жарон дагы бир нерселерди айтып отуруп эле жетекчисинен кутулуп кетет. Жетекчиси Жаронго эртең орустар менен жолугуп бир канча миллиондук контрактка келишим түзөбүз деп айтып, эртең да кечигип келип мени уят кылба деп айтат. Эгер орустар менен жолугушуу жакшы өтпөй калса, анда алардын компаниясы бир нече кадам артка кетерин билген Жарон макул болуп сыртка чыгып баратып эле Клоя деген кыз менен таанышып калат. Көрсө ал ошол эртең орустар менен боло турчу жолугушууга котормочу болуп келиптир. Жаронго Клоя жагып калды байтур. Дароо эле аны сөзгө тартып кезектеги калптарын айта баштады. Ал Клояга "Мени кичинемден бери эле ата-энем жаман көрүшөт. Алар мени такыр карашкан эмес. Бирок ошентсе да азыркы күндө ушундай чоң жумушта иштеп жүрөм" деп калп айтат. Анан да ал Клояга бир жака барып чогуу чай ичип келбейлиби деп айтып, бирок Клоя макул болбой койгондуктан Жарон андан ары ишин улантат. Алардын компаниясы кемелерди курган компания болуп, Жарондун агасы Тибо жана анын аялы Вержина дагы ошол компанияда иштечү. Андан ары үчөө жумушчуларга барышат да, Жарон жумушчуларга мотивациясын берип, эртең келе турган орустарды жакшылап тосуп, жакшылап келишим түзүп алалы деп, болбосо баардыгыңар тең жумушуңардан ажырап каласыңар деп айтат. А эгер контракт түзүп кетсек, баардыгыңар тең жыргайсыңар, антесиңер, минтесиңер деп калптарын айта баштаса, жумушчулар деле анын калпычы экенин билип бүткөн байтур, эч кимиси ишенишкен жок. Жумуштан кийин Жарон агасы Тибо экөө ата-энесине жолугуп келүүгө барышат. Ата-энесинин үйүнө жеткенде алардын кошунасы менен учурашып, үйгө киришип, чай үстүндө Жарон дагы эле оозу тыйылбай ата-энесине жумушта кандай ийгиликтерге жетишип жаткандыгы жөнүндө мактанып калптарын айта баштады. Дал ошол учурда аны ата-энеси сыртка алып чыгат да. Ошол кезде алардын үйүнө Вержини, Этьен жана компаниянын кара жумушчуларына башчылык кылган Жан-Пьер дагы келип калыптыр. Алар ошол жерден Жаронду жарга такаганга аракет кылып, "Сен эмне үчүн эле болбогон нерселерди ар кимге айтып калп айта бересиң" деп айтышып, көрсө Жарон агасы Тидону ар дайым эле ийгиликсиз, жүдөп какап жүрө берет деп айтып, анан да убагында карете менен машыгып өтө күчтүү деңгээлге жеткендиги жөнүндө айтып, керек болсо агасы Тидонун аялы Вержини мени сүйөт деп ар кимге жая бериптир. Ошентип алар Жаронду канчалык такалаганга аракет кылышса да, ууру күч болсо ээсин доого жагат болуп, ал жердегилердин эч кимисине моюн бербей коет да, тескерисинче аларга таарынып кыялын көрсөтүп кетип калат. Ошентип Жарон кечинде эс алуучу жайда жүргөндө, ал ошол жерден стюардесса кыз Александра менен таанышып калат. Алар сүйлөшүп жатканда Жарондун оозунан калптар өзү эле чыга бере байтур. Ал кызга да мактанып, эртең орустар менен жолугуп контракт түзөбүз. Эң кызыгы ошол орустун баласын мен бир канча жыл мурун сууга чөгүп жатканда куткарып калган болчумун. Ошондуктан эртең жолугушуу өтсө биздин келишим сөзсүз ишке ашат деп коет. Ошол учурда Жарондун жанында бир дин башчысы аны тигиле карап турган болчу. Сыягы ал калпычы Жаронго бир нерсе кылганы жаткан сыяктуу. Кечинде Жарон үйүнө кайтып келатканда караңгы көчөлөрдөн ага белгисиз бирөө кол салып эле анын акчаларын алганга аракет кыла баштайт. Бирок Жарон чындап эле каретени мыкты өздөштүргөн адамдай аны бат эле ардан бери кылып салды. Өзүнө өзү таң калып эртең менен ойгонсо эле үйүн суу каптап жаткан болот. Ал бул жөнүндө бир канча жолу ар кимге калп айтып, эми минтип бүгүн чындап эле анын айтканындай болуп үйүн суу каптап жатат. Эч нерсеге карабай эле орустар менен боло турган жолугушууга кечигип жаткандыктан сыртка чуркап чыгып, бирок анын унаасынын 4 дөңгөлөгү тең жарылып калганын көрөт. Дароо эле такси чакырайын деп телефонун караса, телефонунун дагы кубаттуулугу өчүп калыптыр. Бүгүн чындап эле анын калп айткандарынын баардыгы ишке ашып жаткандай. Айласыздан жумушка кечигип калбайын деп мотоцикл менен жөнөдү. Шашып пушуп жумушуна жетип келсе, агасы Тидонун аялы Вержини чындап эле аны сүйүп калган болот. Я вечно твоя. Эч нерсеге түшүнбөй жумушуна кирип бара жатса, алдынан Клоя тосуп чыгып ага өтө жакшы мамиле кыла баштайт. Көрсө Жарон Тидого жаңы келген котормочу кыз мени сүйүп калыптыр деп ага да айтып койгон экен. Ал ичкериге киргенде аны орус адам күтүп жаткан болот. Ал дароо эле орус адамдан кечиккендиги үчүн кечирим сурап, өздөрүнүн кеме куруу иштери боюнча көргөзмөсүн көрсөтө баштады. Бирок анын көргөзмөлөрү такыр эле оңунан чыкпай, чамасы орустар алар менен контракт түзүүдөн баш тартышты окшойт. Андан соң эле Жарон агасы Тибого жолугуп калып, Тибо Жаронго "Мен бүгүн таң
жаткандан бери эле такыр ийгиликсиз болуп жатам. Кайда барсам да, эмне кылсам да иштерим оңунан чыкпай эле жүдөп жатам десе. Жарон ошол жерден агасына: "Силер эмне баарыңар сүйлөшүп алгансыңарбы? Менин калыптарым чындыкка айлансын дедиңерби?" деп эле дароо ата энесине жетип барса, базардагы ата энеси Жарондун келе жатканын көрүп бекинип чыкпай коюшат. Көрсө алар дагы Жарондун калп айтканындай болуп, Жаронду жаман көрүп калышкан окшойт. Хорош стучать, мелкий придурок. Андан соң Жарон Клояга жетип келип: "Силер эмне эле мени ойнотуп жатасыңар? Сен дагы башкаларга кошулуп, мени жакшы көрмүш болуп ойнотуп жатасыңбы?" десе, Клоя ага сен эмне жөнүндө айтып жатасың деп эч нерсени түшүнбөй коет. Эртең менен эрте Тидо Жаронго келип: "Сен муну кайсыл жакка урсаң дагы болбой эле менин бетиме келип тийип жатат" деп айтат. Жарон ага ишенбей топту дубал бетине чаап көрсө эле, топ кайып барып Тидонун бетине тие берет. Алар муну бир канча жолу кылып көрүшөт да. Андан соң Жарон Тидону тамактануучу жерге алып барганда, ал агасына бир аз да болсо калптарын мойнуна ала баштап: "Сенин мындай ийгиликсиз болуп жатканыңа чындап эле менин калптарым күнөөлүү. Анткени менин калп айтып койгон сөздөрүм майда чүйдөсүнө чейин бардыгы ишке ашып чындыкка айланып жатат" деп айтат. Анда Тидо ойлонуп калат да: "Эгер сенин калп айткандарың чындап эле чындыкка айланып жаткан болсо, анда ата энебиздин кошунасы чындап эле киши өлтүргүч мыкаачыга айланды да" деп ата энесине шашып жөнөшөт. Анткени Жарон Тидого ошол ата энеси жашаган үйдүн кошунасы мыкаачы киши өлтүргүч деп айтканы бар эле. Бирок алар ошол жакка бараткан жолдо унаалары бузулуп, аз эле жерден жардан учуп өлүп калалы дешти. Алар ата энесинин үйүнө барганда ата энеси Тидону кучак жайып тосуп алышып, ал эми Жаронду болсо кагып силкеп эле жаман көрө беришет. Дал ошол учурда үйгө чындап эле мыкаачыга айланган кошунасы кирип келип, Тидо менен Жаронду өлтүрмөкчү боло баштайт. Кошунасы Жаронго балкан ыргытса, Жарон сүрөт тактасы менен аны тосуп калып, нар жака ыргытып жиберип, каретени пайдаланып эле мыкаачы кошунасын эсин оодарып салат. Андан соң эле караса, агасы Тидонун да бети канап, ошол жерде эси ооп жаткан болот. Көрсө Жарон балканы ыргытып жибергенде Тидонун бетине тийиптир. Ошентип Тидону тез жардам алып кетип, Жарон болсо Клояга жолугат да: "Ата энем мени жаман көрөт деп сага жөн эле калп айтып койгонмун" деп андан кечирим сурайт. Анан да ал калп айтууну кичинекей кезинен эле баштаганын айтып, футбол ойноп жатып дарбазага гол киргизбесе деле, атасына келгенде 4 жолу гол киргиздим деп калп айтып, ал үчүн болсо атасы аны мактап коет. Ошондон тарта эле анын калп айтуусу уланып, бара-бара калптын чеберине айланды. Ошентип ал Клояга бардыгын ачык айткан соң, ооруканада жаткан агасы Тидого барып, ал жерден ата энесине жолугат да, бирок ата энеси аны бул жолу жакшы көрүп калыптыр. Ошондо гана бул Кудайдан келген сыноо экенин билип, бардык калп айткан нерселеримди мойнума алып, алардан кечирим сурасам бардыгы жай-жайына келет деп ойлойт. Ал агасынын жанына келет да: "Ата энемдин кошунасы эч кандай мыкаачы киши өлтүргүч эмес болчу. Мен жөн эле сага калп айтып койгом" деп агасынан кечирим сурайт. Ошол замат эле бөлмөдөн Тидо жок болуп кетип, Жарон дароо эле ага чалса ага эч нерсе болбоптур. Андан соң ал агасын кайрадан тамактанууга чакырат да: "Мен калп айтканымды мойнума алып, калп айтканым үчүн кечирим сурасам гана бардыгы жай-жайына келет экен" деп айтып, баягы котормочу кыз Клоя мени сүйөт деп жөн эле калп айтып койгом деп айтат. Ошентип ал калп айткандыгы үчүн агасынан кечирим сурап, андан соң Клояга келсе эле, Клоя мурунку кездегидей болуп Жаронду сүйбөй калыптыр. Ошентип Жарон кимге эмне деп калп айткан болсо бардыгынан кечирим сурап чыгып, эми мындан ары калп айтууну токтотуп, бардыгы жай-жайына келген соң, ал баягы Клояны издеп таап, анын жүрөгүн эч кандай калпсыз эле багындырууну чечет. Ошентип акыры ал Клояны таап келет да бири-бири менен жакындан тааныша башташат. Идет. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.